колдорум кичине кырсыктап бир сыноодон өтүп аткан кезим 22 жылы сол жак төшүмөн дагы шишик алдырдым. Өзү бул баягы айыкпайт да. Өзүм 60тан ашып отурсам дагы эрте келип машыкканга аракет кылам. Эч качан оорудум деп айтпастан өзүмдү өзүм ушу алып жүргөнгө аракет кылып, жумушка келип, чыгармачылык менен алып жүрүшүп, мен бул жерге дагы бир 23-24 жашымда келгем. Мен эрте менен турат бекенби ушу төшөктөн, тура алат бекенби деген бир өзүнчө бир ой жаралат да магачы. Үйдө жаткым келбейт мен. Себеби үйдө жатсам мен ооруп калчудай боло берем да. Бизде филармонияда ушу 2 майда отчеттук концерт болду, жакшы концерт болду. Андан сырткары ошо мен өзүм деле ден соолугум менен алып жүрүшүп, кичине колдорум кичине кырсыктап бир сыноодон өтүп аткан кезим. Бул жак колумдагы билерктен сынды, эми бул жак колумдагы билерктен сынып, ошо кичине азыр сыркоо менен алектенип жүргөн кезим. Өзүм ден соолук менен алып жүрүшүп жүрөм. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Ат Баш районунун ардактуу атуулу. Бийиктик эл аралык журналынын ардак грамотасын арзыган ырчы, заманыбыздын залкар кыякчысы Гүлнара Сыдыкбекованы тааныбагандар болбосо керек. Мен бул филармонияга 1986-жылы келгем. Ошо боюнча эле ошо трудовойумда деле ошо 86-жылдан бери филармонияда эле иштейм, башка иш жерде иштеген жокмун. Филармонияга эң биринчи келгенде албетте толкунданасың. Сахнанын өзүнүн сыры бар да. Өзүнүн сыры бар. Биринчи жолу концертке чыкканда да толкунданасың. Ал кезде бар 86-жылы биз жаш болуп келгенде сценадан боенгула деп айтат, боенобуз. Ошол дагы биз үчүн абдан кызык жана толкундануу болду. Сахна өзүнүн сүрү бар да. Сахнада биринчи жолу чыкканда да толкунданып чыгабыз. Баягы оркестрга жумушка келгенде машыгабыз. 40 жылдан ашуун өмүрүн чыгармачылыкка арнаган кылгыякчы ырчы Гүлнара айым Кыргыз улуттук филармониясына 23 жашында келген. Мен бул жерге дагы бир 23-24 жашымда келгем. Анан ошо абдан жакшы филармонияда мен агарып көгөрүп, баягы дарак бир жерден агарып көгөрөт дейт. Ушу 86-жылдан бери келип, быйыл ушу иштегениме 40 жылдын жүзү болду, Кудайым буйруса. Жакшы филармония менин экинчи үйүм. Мен өзүм Карамолдорозов оркестрда эмгектенип келе жатам. Мен ал жерде көптөгөн дирижерлор менен Асанкан Жумакматов, Төлөгөн Томотоев, Сардарбек Жумалиев жана көптөгөн дирижерлор менен эмгектенип келе жатам, абдан сыймыктанам. Биз жумушта ошо дүйнөлүк классикаларды ойнойбуз, күүлөрдү, обондуурларды жана көптөгөн ырчылар биздин Карамолдорозов оркестри менен концерт бергенде биз аларга ойноп беребиз. Жана ошондой эле биздин филармония абдан жакшы. Мен аябай жакшы көрөм жумушумду. Ушу эрте келип, өзүмчө машыгып, даярдык көрүп, мына өзүм 60тан ашып отурсам дагы эрте келип машыкканга аракет кылам. Себеби бизде биздин артыбызда жаш муундар келатат, ошолорго баягы үлгү катары ушундай жумушка эрте келиш керек, ушундай даярданыш керек, эрте келип машыгыш керек, жаңы ноталарды ойнош керек деген бир өзүбүздүн бир улуу инсан катары биз жаштарга жол көрсөтүп келе жатабыз. Арадан өтсө да канча убак, элесиң эстен кетпей турбагы, жүрөгүмө. Гүлнара Сыдыкбекова сахна артында канчалык оор илдет менен алышып жатса да, жеке чыгармачылыгында бир нече күүлөрдү аткарып, ырыларды ырдап, жан дүйнөсүндөгү бурганактаган кайгыны музыка аркылуу жеңип келет.
Сахна артындагы түйшүктөрдү мен бир жакшы нерсени айтып өтүп кетейин. Биз баягы жаш кезибизден бери иштеп келдик. Сахна артындагы түйшүктүн эң биринчиси ошо 86-жылы келгенде биз көлгө бир иш-чарага барып калдык да, Карамолдо Орозовдун кайсы бир жылдыгына барып калдык. Корумдуга бардыкпы. Ошол жерде эме болуп атыптыр, клуб ремонт болуп атыптыр да. Ана машинанын үстүндө чыгып концерт бергенибиз аябай эсимде калган. Ал күндөр дагы биздин баягы чыгармачылыкта бир кызыктуу, жакшы күндөрдүн бири. Андан сырткары Прибалтика, поезд менен барып жүрдүк. Москва, Прибалтика, Жети Дубанга барып концерттерди берип жүргөндө кызыктуу күндөр көп болот. Себеби илгери айыл жергесине барганда концерттер баягы 7-де деп коюлса, түнкү саат 8-де башталат, 9-да башталат. Аны 12 чейин концерт болот, 12ден кайра сый тамагын жейсиң. Ошондой бир жакшы күндөрдү болуп өткөрдүк. Эми азыркы заманда баягы концерттер убагында башталат, 6:30-6:30да башталат. Тартип жакшы азыр, Кудайга шүгүр. 40 жылдан ашык өмүрүн чыгармачылыкка арнаса дагы эмнеге эмгек сиңирген артист наамын алган жоксуз деген суроого Гүлнар айым төмөндөгүчө жооп берип келет. Мен эми өзүм 2 рет концерт бердим. 2016-жылы чыгармачылыгыма 30 жылдык концерт бердим. Андан сырткары 2025-жылы сахнада 40 жыл аттуу өзүмдүн жеке концертимди бердим. Бирок ошо концерт бергенде баягы даярданасың, машыгасың, билет тарап, ал жак бул жак болуп, мындай оюңа деле эчтеке келбейт экен. Чоңдорду чакырайын, анан ошо сыйлык үчүн деп концерт берген жокмун да. Мен жөн эле баягы ден соолугума байланыштуу позитивдик жашоону аркалап, ошо мен алаксыйын деп өзүм алаксытып ошо концертке даярдык көрүп, концертте баягы элдин алдына отчеттик концертти бере алдым. Бирок мен ал кезде бир ошо заслуга алайын же бир народ элдик эл артис алайын деп мындай оюма деле келген жок. Оюма эч келген жок ошо. Мен эми биздики азыр интернет булагы аябай эле өчүдө да, анан мен документ даярдап өзүм эл артис алайын деп деле жүгүргөн жокмун. Себеби баягы буйруган күнү болот го деп, Кудайдын буйругу болот деп жүрөм, бирок эми буйрса болуп калат го. Биз эми пендебиз, албетте ушунча эмгектенгенден кийин ар бир инсан, ар бир адам ойлойт, ушу сыйлык алсамбы деп максат коет. Бирок мен баягы ден соолук менен эле алып жүрүшүп жүрүп эле оюма деле келбептир, бирок кийинки учурларда ойлонуп кала турган болдум. Себеби мен могу ден соолукка байланыштуу больницаларга барганда, спецбольницага жатканга керек болуп калат экен. Барсаң ошо заслугаң барбы деп неметпейт экен. Бирок кээде жатып калып, укол алып калган күндөрү кийинче кыйынчылыктар жаратат экен да. Себеби больницага жатып дарылансаң жакшы экен. Мен үйдө жатам дагы, үйдөн ийне сайдырам же поликлиникага барам, ушундай күндөр көп болот. 15 жыл мурун Гүлнара Сыдыкбекова рак илдетине кабылган. Азыркы тапта илдет менен алпурушуп турган чагы. Мен ушу 2011-жылдан бери биздин онкология борборунда учетто турам. Анан албетте эң биринчи баягы рак деген сөздү укканда абдан жаман болдум. Өзүмдү жоготуп, ыйлап, почти көчөдө өзүмдү жоготуп койдум да. Аябай жаман сезимдер болду. Анан кийин ошо операция болосуң деп 2 төшүм тең аласың дегенде мен качып кетип калдым. Коркуп. Анан коркуп качып кетип калгандан кийин бизде Октябрьский көчөдө бир кореец абышкага туш келип калып, ал айтты, эгерде сен операция болсоң, сен суукчан экенсиң, сен көтөрө албайсың дегенден, анан ошондон баягы элдик аюверда чөптөр менен дарыланып калдым. Ошентип жүрүп 2020-жылы абдан катуу оорум күчөп кетти. Анан операция болгонго туура келди. Операция болуп, ошо 2020-жылы операция болуп, 10
оң жак төшүмдү алдыргандан кийин гистологиянын аныгында ошо 4-стадия деп коюлду. 22-жылы сол жак төшүмдөн дагы шишик алдырдым. Бул оору албетте өтө адамды баягы жаман баягы позитивдик жашоону аркалабасаң, бул өтө өзүңдү да жоготуп коесуң, үй бүлөңдү да кыйнайсың, элди да кыйнайсың, доктурларды да кыйнайсың. Ошондуктан мен позитивдик жашоону аркалап, эч качан оорудум деп айтпастан, өзүмдү өзүм ушу алып жүргөнгө аракет кылып, жумушка келип, чыгармачылык менен алып жүрүшүп, ушу эң эле болбогондо ушу дүкөндөргө барып, ошо кийимдерди карап көрүп, шопинг жасайм да, эң эле бир болбой калды деген күнү. А так мен көбүнчө ошо чыгармачылык менен алып жүрүшөм, кыяк ойноп, кандай бир жаңы чыгармаларды ойносом, кандай жаңы ырларды ырдасам болот деп мен өзүмдү мындай өзүм тынчтык бербейм да. Анан мага көбүнчө ошо онкологиядагылар айтып коет да, эже, сиз ошо мотиватор болсоңуз жакшы болот эле бизге, сиз ушундай жакшынакай болуп жүрөсүз, жакшынакай болуп позитивдик жашоону аркалайсыз деп ушинтип мага айтып келишет. Бирок мен позитивдик жашоону аркалап, мен ушу концерттерди берип, жеке концертим менен берип, жандуу үн менен бердим концерттерди. Мына 25-жылы абдан чоң жакшы концерт бере алдым. Бирок мен ал жерде де баягы айтып өткөндөй чоңдорду чакырып, же бир наам алайын, же бир сыйлык алайын деген бир эч ой максатым жок эле. Өзүм ошо позитивдик жашоону аркалап, өзүмдү өзүм алаксытуу менен жашап келем. Ошон үчүн мен концертти дагы өзүм уюштуруп, ошо 60-жылдыктын алкагында жана 22-май туулган күнүм болгон күнү 25-жылы жеке концертимди бере алдым. Ал жеке концерттин өзгөчөлүгү саундтрек, баягы мен онкологияда учетто болгондуктан көп улуттуу инсандар менен катышам. Ошон үчүн саундтректе Саманчынын жолун чагылдырдык жана Титаникти чагылдырып, мен үчүн чоң жаңылык болду. Аны чыгарыш үчүн мага өтө оор болду. Нотасын жаздырасың, Асия Жылкыбаева жазып берди. Аны даярданасың, машыгасың, ырдайсың, көп баягы көп эмгекти талап кылат да. Ал оңойунан эле ушу концерт берилбейт. Ага ырдайсың. Ушу жерде эртең мененки 7-ден түнкү 10-11ге чейин ушу Куттуу филармонияда ушу классында заниматься этип жүрүп, ушу концертти бере алдым. Бул учурда деле мен өзүм ооруп эле жүргөм. Ооруп жүрүп эле мен дарыланып дагы, иштеп дагы, эмгектенип дагы чоң концерттерге катышып, мына былтырларда Алымбек Даткан 225-жылдыгына Алайга барып келдик, Жалал Абадтын ачылышына барып келдик, жана Ак үйүнүн, жана көптөгөн ушу жакшы анан резиденцияда болгон концерттердин баарына барып жүрдүк. Бул жердеги баягы концерттердин баарына катышып, ушу баягы өкмөттүн иш-чараларына, резиденцияга, филармонияда болуп өткөн чоң концерттеги иш-чаралардын баарына катышып жүрдүм. Себеби өзүм дарыланганда дагы үйдө жаткым келбейт мен. Себеби үйдө жатсам мен ооруп калчудай боло берем да. Ошон үчүн мага наоборот кайрадан мага ушу жумушка келип, мага филармонияда жүргөнүм мага экинчи үйүм. Менин жашоом, менин ушу келечектеги мен филармония экинчи үйүм деп айта алам.
ошо өзүм баягы ден соолук менен алып жүрүшүп Индияга чейин бардым. Индияга барып да дарыланып, Тибет дарыларын ичип жүрдүм. Андан сырткары Алматадан дарыланып жүрдүм. Көбүнчө ошо элдик дарылар менен дарыланып жүрүп, ошо операция болуп калдым кийинки учурда. Анан операция болгондон кийин ушу колум шиши баштады. Бул оорунун аты лимфодема да. Бул ооруну жөн эле баягы поддержка кылып эле лечение кылып туруш керек. Өзү бул баягы айыкпайт да. Анан шишийт, мынан эме перчатка рукавиктердин баары Германиядан келет. Оор илдет менен алышып жаткан маалда кыякчы лимфодема илдетине дагы кабылып, бирок алардын баарын позитивдүү жашоо менен жеңип келет жана өзүнө окшоп ооруган адамдарга жардам берүүнү улантып келет. Муну Кыргызстанда мындай специалисттер аз болгондуктан, менден көбүнчө суроолор көп болот да, эже каякка барып дарыландыңыз, кандай кылсак болот деп ошондой кылышат да. Анан мен ушу айтып берем, ошо көбүнчө мен Санкт-Петербург, Москва, Казань шаарына барып, ошол жактарга барып дарыланам. Себеп дегенде мага колум өзүмдүн наным кыякчы болгондуктан мага абдан керек. Анан көбүнчө ошо онкология оорусу менен жабыркаган айымдарга ошо консультант болуп, ушундай көп өзүмдүн баягы башыман өткөндөрдү айтып берсем, айтат да, эже сиз бизге мотиватор болбойсузбу деп көбүнчө ушундай айтат. Анан мен ошо бизде онкологиянын 6-корпусунда кабинет равного консультирования деп коет. Ошол жерде биз швейцарский реабилитологдор менен именно ошо эмчегинен операция болуп жабыркаган айымдардын колдору шишип кеткен. Ошолорго 1 айда 2 жолу лечебный физкультура өтөбүз онлайн. Андан сырткары ошо онкологияда жабыркап ошо протез, парик жана ошо керектүү нерсе, айымдарга керектүү нерселерди беребиз. Себеби ошо мен кабинет равного консультированияда мен руководитель болуп ошо волонтерский иштерди дагы алып келем. Ошо аябай ушу көбүнчө бизде онкология оорусу менен жабыркагандар, мен баягы көбүнчө өзүмдү аябай ушу колумду аябай көп эмгегим кетти да ушу колумдун дарыланганына. Анан ошо кол шишиген айымдардын баарын чогултуп алып, мен ошо конференция өтүп, ошолорго үйрөтүп, каякка барып кандай дарыланыш керек, кандай нерселерди кылыш керек. Мисалы биздин рукавник, перчаткалар Германиядан гана алынат. Мен мына жакында барып келдим. Ошо Германиядан кымбат турат. Эми ар бир эле баягы онкология оорусу менен жабыркаган бейтаптар бара албайт, же болбосо ала алышпайт. Ошон үчүн көбүнчөсү баягы колун шишиген боюнча эле жүрө беришет. Бул болсо өзү Германиядан алынат, бирок кымбат турат. 400-450 евро менен алабыз. Издек менен бул жака келет. Ошентип көбүнчө ошо онкология оорусу менен жабыркаган айымдарга ошо мен каалар элем, ошо учурдан пайдаланып баарыңыздарга ден соолук каалайм, позитивдүү жашоону аркалаңыздар, оорубаңыздар, оорудум деп жатып албаңыздар. Себеби өзүңүздөрдү кандай позитивдүү жашоо менен аркалап өзүңүздөрдү жакшы алып жүрсөңүздөр, ошо сиздерге дем, күч жана ден соолук берет. Ден соолук ушу жаман оору менен ооруйм деп өзүңүздөрдү эч качан кемсинтпей, өзүңүздөрдү жакшы алып жүргөнгө аракет кылып, артыңыздар себеби үй бүлөңүздөр бар, балдарыңыздар бар. Ошолордун чайын ичип, жакшы күндөрдү көрүшүңүздөргө баарыңыздарга тилектешмин. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, оорубаңыздар. Бул рак өзү ар кандай нерседен пайда болот да. Бирөөсүнө суук өткөн болот, кээ бирөөсү баягы стресстен болот, баягы үй бүлөлүк ата-энесинен калган артында баягы эме деп коет, генетикалык жактан болот да. Мен мисалы үчүн атам өзү башынан рак болуп, ошо кичине операциядан чыкпай калды эле. Ошо меники генетика жактанбы деп да кээ бир кезде ойлоп коем. Анан эми мен өзүм жаман ойлобойм. Мен ойлойм, мен баягы ар кандай нерседен болгон нерсе да, аны эми тактап айтыш кичине кыйыныраак. Ошон үчүн муну
оору бул ар бир адамдын ичинде раковый клетка бар да, баягы нервный деп ар кандай стресске кабылганда ошо раковый оору пайда болот да. Мен ошо иштегенде ошо мени өзүм көбүнчө мурда баягы жаңы ооруп баштаганда кичине каражаттан кыргыз элим кичине колдоо көрсөттү. Ким колдоо көрсөткөндөрүңүздөрдүн баарыңыздарга ошо экран аркылуу баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Тең туштарым, тууган уруктарым баары жардам берип жүрүштү операция учурунда. Анан эми азыркы операция болгондон кийин өзүм үй бүлөм, бала чакам каржылап жүрүп атат эми. Азыркы тапта анан Дастан Далабаевич Бекешевка терең ыраазычылык билдирем. Өткөндө ошо Санкт-Петербургка ошо колум менен кеткенде ошо кичине өзүнүн көмөгүн көрсөттү. А так өзүм үй бүлөм менен, балдарым менен эле ошо дарыланып келип кетип атам. Мурда баягы ден соолугуң бар кезде эч нерсени ойлобойт экенсиң, жумушка барасың, келесиң, туугандарың менен жолугушасың, жакшы күндөрдө жакшы жерлерге барасың, оюңа эч нерсе келбейт. Анан баягы бизден улуу эжекелер ден соолук болсун деп сүйлөгөн сөзгө деле түшүнбөйт экенсиң да, эми түшүнүп атам. Мына мен азыр өзүмдүн башыман ушундай кыйынчылык, оору өтүп атканга байланыштуу мен эрте менен кээ бир кезде болуп калат. Мен өзүм кээ бир кезде болуп калат да, ушу оору баягы таргентный уколдорду алып келгенде аябай өзүмдү оор сезгенде ойлоп калам да, мен эрте менен турат бекенби ушу төшөктөн, тура алат бекенби деген бир өзүнчө бир ой жаралат да магачы. Абдан корком, конечно, абдан корком. Эртең кандай болуп калам, эртең күндү кандай күн болот, кандай күндөрдү маңдайыма жазды экен деп абдан мен үчүн коркунуч жаралат. Себеби дегенде баягы өзүм кыякчы болгондуктан азыркы ойдо дагы коркуп турган учурум эми келечекте дайыма кыяк ойной берсем, бул эки колумдун немеси тагдыры кандай болот, ушинтип эле сына береби же жакшы кыяк ойноп кетемби мындан ары дагы, же бул колума баягы кыяк ойногонго болбойт десе, кыякты эми ушунча жыл 40 жыл иштеп кыякты таштап коюш мен үчүн да абдан кыйын. Албетте коркунучту аябай жаратат, абдан корком мен. Ушу азыркы тапта өзүмдү ой басып, кээ инсандар айтып калат, сен өңүң чота мурдагыдан башкача дегендей кылып, себеби баягы ички дүйнөмдө мени кайгы басып турат да. Себеби бул колум сынып калды, муну дарыланып келсем бул колум сынып калды. Анан азыркы тапта ушу 6-кабыргамда метастаза кетип, таргентный ар бир айдын башынан 1-числодон 5-числого чейин таргентный уколдорду алып турам онкология борборунан. Анан оң жагыман дагы ошо 2 кабыргам сынып калган экен. Ошо баягы себеп дегенде мен гормональный препарат, гормональный дарынын ар кандай побочкалары болот экен. Ошо побочкалары кандай действие берет деп ошо эми баары бир ичиңде бул ооруда баягы 4-стадия болгондуктан коркот экенсиң, коркуп жашайсың. Эртең күнү эмне болом, маңдайыма канча жыл Кудайым берсе ошончо жыл жашайм деп ойлоп жүрөм, бирок Кудай ден соолук тилейм. Ошо эрте мененки аткан таңды көргөнүмө Кудайыма 1000 мертебе шүгүрчүлүк келтирип келем.